Саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздер менен сүрөттү кантип жандандырса болот жана тагыраак айтканда кантип кыймылга келтире алабыз. Буга чейин сүрөттү генерация кылуу, кандай сүрөттөр генерация кыла алабыз, кайсы платформадан генерация кылса болот деген теманы өткөн болсок, бүгүн ошол генерация кылган сүрөттөрүбүздү жандандырып кыймылга келтиребиз. Ал үчүн биз Google'га киребиз. Google'га кирип жазабыз grok.i деп орусча эле жазсаңыздар чыгат. Биринчи чыккан эле grok.com басабыз. Сиздер Google аккаунт аркылуу кириңиздер. Сөзсүз түрдө Google аккаунтту жазасыздар дагы кирсеңиздер жеңилирээк болот. Мен болсо буга чейин катталганыма байланыштуу мен дароо эле каналга кирдим. Азыр эми бул канал жөнүндө тааныштыра кетсем, Grok бул америкалык Илон Масктын компаниясы тарабынан иштелип чыккан программа. Бул программада сүрөт генерация кылсак болот, генерация кылынган сүрөттү жандандырсак болот, реалдуу түрдө маалыматтарды алып турсак болот. Андан сырткары караңыздар, бул жерде менюсун тааныштырып кетсем, эгерде бул жерде поиск менюсун бассак, бул жерде сиздер команда бере аласыздар. Тагыраак айтканда промптторду жазып команда берсеңиздер болот. Мисалы, биринчи эле Grok'ка киргенде салам, так, сен кимсиң деп жазып көрөлү. Кыргызча кандай жооп берет экен? Так, кетти. Күтө туралы, бизге кандай жооп келет экен? Сонун. Салам Бегайым, мен Grok 4 XAI компаниясы тарабынан курулган жасалма интеллектмин. Мен суроолорго жооп берип жардам бере алам, ойлондуруп күлдүрөм да эмнеге кызыгасың. Айтмакчы, башка нейросеттерге салыштырмалуу бул кандай десем, платформа кандай десем, тамашалуу видеолорду жасай алат, түшүнөт. Караңыз, эми бул жерде кантип окуй алат экен, ошонун звугун чыгарып көрөлү. Акцент менен окуйбу же түз эле окуйбу? Аудио кылсак да болот да. Салам Бегая, мен Grok 4 XAI компаниясы тарабынан курулган жасалма интеллектмин. Мен суроолорго жооп берип, жардам бере алам, ойлондуруп күлдүрөм да. Эмнеге кызыгасың? Мына көрдүңүздөрбү? Окуйт, бирок бир аз акцент менен окуйт. Шүгүр, бирок жаман эмес. Ошентип окуганга дагы сүйүнүп каласың кээде турупчу. Анын астында турган кнопочкаларды көрдүңөр, булар бусу копировать этет, бул окуйт, звук менен команда берсең болот, окуйт. Бул маалыматты сактасак болот, буга маалымат жакты, жакпады деген маалыматтарды бассак болот. Кийинки 3 сызыкты басабыз. Кийинки менюдагы голос жөнүндө түшүнүп болот. Чатты басабыз. Чатты бассак бизге мындай экран чыгат. Бул экранда караңыздар, DeepSeek дейт. Бул жактан маалымат алсак болот. Китайский GPT десек болот да, бул жаңылсакчы. Great Image болсо бул сүрөттөрдү генерация кылуу. Бул болсо үн аркылуу окуйт. Үн аркылуу команда берсек болот, үн аркылуу окусак болот. Ошондой эле жаңы маалыматтарды реалдуу түрдө бизге алып бере алат. Андан сырткары, могул жерде көрүп турасыздар, скрепканын сүрөтү турат, ылдый жакта, сол жакта. Ошону бассаңыздар, биз өзүбүз тарабынан кандай маалыматтарды жүктөй алабыз. Загрузить файл кыла алат экенбиз, добавить текст, нарисовать эскиз, подсоединить Google Диск, подсоединить Microsoft OneDrive дейт. Последние файлы. То есть последние файлы деген эмне? Акыркы биз жүктөгөн файлдарды бул жерде көрсөтөт да. Көрүңүздөрбү, ушул эмелер аркылуу биз бул жака Grok платформасына каалаган сүрөтүбүздү, каалаган текстибизди эмне кааласак жүктөй алат экенбиз.
Азыр эми бул жагын карап көрөбүз. Экранын оң жагына карап көрсөк, бул жерде бир лампочкага окшош сүрөт турат. Ошону бассак, бул жерде канчалык деңгээлде бат иштесин. Авто дейт. Выбирает режим быстрый или эксперт дейт. Бул бат автоматтык түрдө өзү жооп берет. Анан кийинкиси быстрый ответ. Бул батыраак ответ болот. А бул кийинкиси болсо эксперт, глубокое мышление. Бул көбүрөөк ойлонуп, детально ойлонуп жооп берет. Грок 4-1 болсо бат ойлонот экен. Анан кийин супер грок бар экен. Бул бирок супер грок бул акы төлөнүүчү функциясында гана бар экен. Эгерде биз акы төлөнүүчү функцияларыны кошуп алсак болот. Азыр бизде бекер функциясында ограниченный доступ к моделям дейт, ограниченная контекстная память дейт, голосовой доступ, проекты, задача болот экен да. Эгерде биз $30 айына төлөп иштей турган болсок, аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр бар экен. Мына сиздерге көрсөтүп өтөм. Анан $300 дагы төлөп айына иштесек болот экен. Менюда кийинкиси image карап көрөбүз. Мына image бул деген сүрөттөрдү эки жол менен биз жандандыра алабыз. Эки жол менен генерация кыла алабыз. Биринчи жолу бул биз тексттик запрос жөнөтөбүз. То есть могул жерде текст жазып туруп эле мага моундай сүрөт жүктө генерация кылып берсек, генерация кылып берет. Мисалы, так, мага так, шоро ичип жаткан кыздын сүрөтүн генерация кылып бер. Генерация кылып бер деле. Кара көрөбүз, карап байкап көрөлү. Шорону биздин тааный алат бекен. Бир аз күтөбүз. Азыр биринчи биз сүрөттү генерация кылып атабыз. Кийин ушул эле сүрөттү биз жандандырып, кичинекей кыска бир 5 секундтук видеого айландырсак болот. Бул жерде реклама жасагысы келбеди окшойт. Жөн эле карасаңыздар, стакан менен эле ичтирип коюптур да. Дароо эле видеого генерация кылыптыр. Эми экинчи түрү, эгер дагы бир түрү бар, бул түрүндө биз өзүбүз сүрөт жүктөйбүз дагы. Өзүбүз сүрөт жүктөйбүз, загрузить изображениени басабыз. Өзүбүз каалаган бир сүрөтүбүздү жүктөйбүз дагы. Так, келиңиз. Так, могу сүрөттү жүктөйлү. Өзүбүз анын ылдый жакка промпт жазабыз. Дагы кошумча кылып. Девушка среди так, дым, розовый дым деп коеюн. Розовый дым. До головы. Так, биз ушуга кошо эле бизге розовый түстөгү дым жасап бер дедик. Азыр кандай болот экен көрөбүз чогуу. Сонун видео болду, байкадыңыздар, караңыздар. Бул жерде еще звук да кошулат. Бул видеону сактап алуу үчүн биз бул жерде караңыздар, не сохранять деп мындай кылып сактабайбыз. Кайрадан ушуну басып койсок, сохранить болуп калат. Маалымат эме кылалы.
жазалы генерируй макрофото муравья где работает строит дом для себя. Көрдіңіздер бе? Мына ушундай видеолорду жасасаңыздар болот. Сонун видеолор болот. Дагы бир ушул сыяктуу эле эмени генерация кылып көрөлү. Бул ирет биз эмени бабочканы мисалы так генерируй фото так бабочек деп айтайын. Ушул бизге көпөлөктөрдүн сүрөттөрүн генерация кылып бер деген команда бердим. Азыр бир аз күтүп туралы. Мына карасаңыздар, сонун генерация кылып берди. Бул жерде дагы команда берсек, башка эмелерди дагы генерация кылып берет экен. Ачык түстөгү тропический көпөлөктөрдү генерация кылып берет экен. Мына көрдүңүздөр, кандай кооз көпөлөктөрдү бизге генерация кылып берди. Эми келиңиздер, дагы башка бир стилин да сурап көрөлү. Бардык стилдерин карап көрөлү. Анын жаккан бир стилин биз ошол көпөлөктөрдү жандандыралы. Так, команда берели. Ушуларды кыймылга келтирип берсин бизге. Бир аз күтө турабыз. 70-80 90 болду. Азыр 100% болгондо бизге даяр видео, даяр кыска сүрөттү жандандыруу боюнча видео даяр болду. Мына көрдүңүздөр, сонун видеолорду бизге дайындап берди. Бул жерде звугу менен көрүңүз. Кааласак звугун өчүрүп алсак болот, кааласак звугу менен калсак болот. Анан үч точканы басабыз дагы вот сохранить кылып коебуз. Мына сохранить кылып коебуз. Бул бизге сакталып калат. Мына биз азыр ушундай видео жасаганга аракет кылып көрөбүз. Анткени бул туура эс алууну, кандай десем, жарыялап, жаса туура эс алууну реклама кылып, кечке телефондо отура бербестен өзүңө ден соолугуңа ушинтип камкор деген форматта ушундай видео жасаганга аракет кылып көрөбүз. Анын үчүн биз бул жерге кирип, өзүбүздүн эмеден караңыздар, соотношение сторон кандай каалайсыздар? Квадратный б же мага мындай биринчиси туура келет. Анткени бул бардык эмелерге болот. Биз деген азыр деген сүрөтүбүздү жүктөйбүз. Мынакей, сүрөтүбүздү жүктөйбүз. Бизде алдын ала даярдап койгон сүрөттөр бар, ошол сүрөттөрдү жүктөйбүз. Бизге ушундай стилде видео жасап берет азыр. Бир аз күтө туралы. Видео кааласаңыздар звугу менен болот. Звугун чыгарып алсаңыздар болот. Азыр мен просто мага тоскоол болбосун деп звугун чыгарган жокмун. Мына звугун. Мына ушун менен Grok платформасына болгон саякатыбыз аягына келип жетти. Бул платформаны дагы өзүңүздөр кененирээк изилдеп, мындан да башка сырларын ачсаңыздар болот. Мен сиздерге ушундай маалыматтарды берип жатканыма абдан кубанычтамын. Мага катталып, мени колдоп, ошондой эле комментарийде кийинки сабакта кайсыл нейросет жөнүндө маалымат алгыңыз келип атса, ошол жөнүндө жазып кетсеңиз абдан кубанычта болот элем. Достор, көрүшкөнчө.